Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу замандаштар. 7-чи каналда алдында Райсын теледолбоор эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Акматов. Орозо кармагандар үчүн эки чоң сүйүнүч бар дейт. Андыктан ошол эки сүйүнүчтү Кудай таала баарыбызга насип кылсын. Бүгүнкү сиздер менен ушул талкуу алымдан жооп алып берүү үчүн хадиске амал деген темада сөз кылдык. Андыктан биз менен кала бериңиздер. Бүгүнкү ушул хадиске амал кылуу темасын ачып берүү үчүн, суроолорго жооп берүү үчүн дин алымы Кенжетай Ажы Курманкожоев келген. Кош келдиңиз устаз. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Эл менен бир амандашып алыңыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллах таалам жалпы кыргыз элинин тутуп аткан орозолорун кабыл кылсын иншалла. Дуалар кабыл болсун. Кудайым жакшылыктар гана боло берсин. Рахмат устаз. Биринчиден Аллах разы болсун. Ушул убакыт бөлүп келгениңиз үчүн убакыт жетпейт. Ошондой болсо дагы сиздин ушул амалдарыңызга Кудайым берекесин берсин деп туруп бүгүнкү темабызды бир ачып бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилlah, салату вассаламу ала расулилlah, сайидина ва маулана Мухаммадин ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Негизинен шариятыбызда негизги булактар бар. Далил болуп эсептелген. Алардын башында, сап башында албетте Куран жана сүннөт турат. Бүгүнкү биздин темабыздагы ошол сүннөт туурасында пайгамбарыбыздын хадистери жана ошол хадистерге кантип амал кылабыз. Азыркы учурда көпчүлүк учурда баягы мусулмандардын бардыгы жана пайгамбарыбыз хадисинде айткандай 73-кө бөлүнөт. Алардын бирөөсү гана кутулуучу, башкасынын баары тутулуп калуучу деген маанидеги хадис бар эмеспи? Ооба. Ошонун негизинде ошол тутулуп калгандардын бардыгы неден болот? Алар мусулман эмеспи? Алар Куран окубайбы десе, алар ошо Куран окуган, ошол сүннөттү окуган адамдар да. Ошол хадисти окуган, ошол эле биз окуган Куранды окуган, алардын Кураны башка эмес, алардын хадиси башка эмес. Бирок багыты башка, түшүнүгү башка, алардын көз карашы башка. Маселе ушул жерде экен да. Бунун бардыгы келип туруп ошол хадисти түшүнүүдө, хадисти кабыл алууда маселе ошондон башталат. Ошондуктан биз мазхаб кармануу туурасында келгенде биз Имам Азам Ханафи мазхабын карманабыз дейбиз. Эмнеге дегенде ошол хадистерди Имам Азам рахматуллах алейхинин түшүндүрмөсү аркылуу ошого амал кылганга аракет кылабыз. Анткени хадис бул өзүнчө бир кенен бир майдандагы хадис. Мындайча айтканда, хадисте көп шарият өкүмдөрү жалпылай кенен гана берип койгондагы Имам Азам рахматулла алейхи окшогон аалымдар келип туруп, аны бүт баарын иретке салып, учурга салып, хадистин баарын бир өңдөй кабыл алуу бул жеткен катачылык жана жеткен адашуу болот. Ошондуктан хадистер бөлүнөт. Мисалы, мутаватир хадис бар. Анан кийин хабар ахат деп коебуз. Хабар ахат бар. Биздин мазхабта машхур хадистер бар. Ар биринин даражасы бар. Бир хадис, мисалы үчүн мутаватир хадис эгерде хабар ахатка каршы келип кала турган болчу болсо, кээде ушундай сырткы өңүттө экөө бирине, эки хадис бирине бири карама каршы келип калган, маанини туюнткан хадистер толтура болушу мүмкүн. Ошондой учурда кайсынысын карманабыз дегенде хадистердин даражалары болот. Жана хадис риваят кылган адамдарга да каралат. Бул өтө чоң илим, өтө буну жөнөкөй эле мусулман жада калса бир молдо деле буну аңдап туюшу кыйын маселе да. Ошондуктан буга Имам Азамга окшогон мындай Куран хадисти билген мындай биздин тилмен айтканда супер молдо керекте, өтө бир мыкты бир молдо керек, аалым керек. Аларды биз аалым дейбиз. Мына ошол аалымдар бизге ошол нерсени түшүндүрүп берет. Болбосо мисалы үчүн бир хадис бар, Сунаны Тирмизиде келди. Бир хадис бар, Бухариде келди. Экөө тең сахих деп турат. Кайсынысын амал кыласың дегенде, албетте Сахихул Бухариде келгенге амал кылынат да. Ошондой болуп туруп хадистердин даражалары бар. Же болбосо баягы хадиси мутаватир менен хадиси машхур, эгерде бир хадиси машхур менен хадиси мутаватир каршы келип калса, мутаватир хадис ушундай деңгээлдеги хадис болот. Аны мутаватир хадисти билгенден кийин, мутаватир экендигин билгенден кийин мындай хадис жок деп четке чана турган болчу болсо, аалымдар айтат, о динден чыгып кете тургандай деңгээлде. Куранды жок деген сыяктуу эле деңгээлде болот дейт. Анткени мутаватир хадистин деңгээли ошо Курандын деңгээлинде болот да. Ошончолук деңгээлде. Анан мутаватир хадистерде бөлүнөт. Манави, анан кийин мутаватир лафзи, мутаватир манави деп туруп, анан ошол ар биринин өзүнүн качан, кайсы учурда амал кыла турган өзүнүн эрежелери, шарттары бар. Ошол эреже, шарт табылганда амал кылыш керек болот. Андан тышкары насих, мансух хадистер бар. Кээ бир хадистер бар, пайгамбар айткан, оозунан чыкканы анык 100%. Бирок кийин шарият аны ал хадиске амал кылууну шарият өзү, пайгамбарыбыз өзү бир жашоосунда токтоткон да.
А бирок жөн эле хадисти окуп эле мен хадиске амал кыла берем деген адам болсо, ошондой бир мансух хадиске амал кылган болчу болсо, ол 1400 жыл мурун пайгамбарыбыз ушуну кылбагыла, башында мен кыл дедим эле, эми кылбагыла деп айтам деп 1400 жыл мурун пайгамбарыбыздын тыйган тыюусун сен азыр 1400 жылдан кийин келип алып аткарып жүргөн болуп каласың да. Ошондуктан бул шариятыбызда негизги усулу шар дейбиз. Шарияттын негизги основной далилдери катары, эң негизги өзөктүү далилдери катары эмне эсептелет десе, бул Куран, сүннөт, ижма, кыяс турат. Азыр бизде карапайым элде ушундай болуп калды да, Куран, сүннөт. Жана пайгамбар алейхиссалату вассаламдын берекелүү хадиси бар. Мен силерге эки нерсени таштадым, эки нерсени кармансаңар адашпайсыңар. Ал китабулла суннати дейт да. Ал Алланын китеби жана менин сүннөтүм дейт. Анан кээ бирөөлөр ошол хадисти карманып да болду. Куран жана сүннөт деген. Куран менен сүннөттөн башка биз эч кимди кармабайбыз, эч кимди укпайбыз. Жада калса Имам Азам деле адам болгон. Ал эме эмес да, пайгамбар сүннөттү уктап атат. Демек Имам Азамды укпай эле койсок болот да деген бир мындай кыска түшүнүк менен келип туруп, жыйынтыгында ал баягы Куран сүннөттүн таалиминен мындай кайсы бир деңгээлде одоно кетип калып аткан учурлар болуп атат да. Эмнеге дегенде, ошол аалымдар өзү бөлгөн далил, бүт мусулман ааламында далил катары эсептелген 4 далил бар. Ал Куран, сүннөт, ижма, кыяс болот дагы. Бул муттафакун алейхи дейт. Буну муттафакун алейхиден бүт аалым уламалар, бүт мазхабтын уламалары буну шарият далилдери деп эсептейт. Куран менен сүннөт менен эле чектелбейт. Анткени эмнеге дегенде, шариятыбызда ижма деген маселе бар. Ижма деген эмне? Ижма деген бир доордогу жашап аткан муштахиди мутлак деңгээлдеги аалымдардын бир маселеге топтолуп туруп, бүт бардыгы бир оозон ушул нерсе дурус же ушул нерсе арам деп туруп өкүм чыгара турган болчу болсо, ал уже Куран, хадистин деңгээлинде болот. Ошон үчүн аалымдарда ошондой эреже бар. Аалымдар ижма кылган маселеге бир аалым каршы чыгып, харкул ижма деп коебуз. Ижма каршы чыкса, аалымдардын ошо баягы муштахид мазхаб деңгээлдеги аалымдардын толук жыйынтык чыгарган бир фатвасына каршы чыга турган болчу болсо, анда имандан ажырап калыш коркунучу бар дейт да. Ошондуктан бул өтө бир чоң маселе. Анткени эмнеге дегенде адамдар ооба, Куран, сүннөт, мен силерге эки нерсени таштадым, эки нерсени кармансаңар адашпайсыңар. Бул аалымдарга айтылган сөз. Бул ошол муштахид деңгээлде Куран, хадисти баштан этеге окуп, талдап чыга ала турган аалымдарга айтылган кеп да. Ал эми бул көчөдөгү көрүнгөн эле мусулманга айтылган сөз эмес. Көчөдөгү көрүнгөн мусулман алар аалымдарды угуш керек. Пайгамбар айткан, алейхиссалату вассалам, аалымдар пайгамбарлардын мураскерлери деген да. Ошондуктан биз ошол аалымдардын жолун жолдошубуз керек. Имам Азамга окшогон, Имам Шафиге окшогон, Имам Маликке окшогон, Имам Матуридиге окшогон, чоң ошондой жашообузда чейир калтырган аалымдардын айтканы менен жашасак, биз ошондо нак Куран, сүннөт менен жашаган болобуз. Эгерде кимде-ким Куранды өз бети алтынча окуп туруп, өз бети алтынча түшүнө турган болчу болсо, анда ал Куран, сүннөткө амал кылбай эле өзүнүн оюндагы нафсисине амал кылды болуп эсептелет да. Ошон үчүн биз жанагы биздин мазхабыбыз фик боюнча Ханафи мазхабы, акыйда боюнча Матуриди акыйдасы деп аткандын себеби ошондо. Анткени хадистер да бөлүнөт. Жанантип айтып өткөндөй, хадистердин даражалары, хадистер көп өңүттөн көп башкача түрлөргө бөлүнөт да. Анан ошондуктан баягы хадиске амал кылууга келгенде кайсы бир деңгээлде ушул нерсени карашыбыз керек. Ошон үчүн баягы мазхабтан чыкпашыбыз керек. Анткени эмнеге дегенде, бул хадис маселеси. Кийинки хадис даражасы хабар ахат дейбиз. Хабар ахат анан бөлүнөт. Хабар ахат сахих, хасан, анан даиф болуп 3кө бөлүнөт дагы. Даиф ичара 7-8ке бөлүнүп кетет. Даиф хадистин түрлөрү бар. 7-8 түрү бар. Анан ошол даиф хадис деселе бизде бүттү. Даиф хадис деген бул болбогон хадис, бул бүттү уже. Буга амал кылса тозокко барат дегендей элде түшүнүк отуруп калды да азырчы. Карапайым мусулмандарда, мечитке келген таксырларыбызда эле ошондой түшүнүк отуруп калды. Бунун бардыгы шариятка, шарият, Куран, таалим, билимине каршы келген, аалымдардын айткан сөздөрүнө каршы келген бир жапайы түшүнүк. Андай түшүнүк. Ушул түшүнүктөн чыгыш үчүн эмне кылыш керек болсоз? Мазхаб карманыш керек. Анткени эмнеге дегенде, кимде ким Куранды карманам десе,
Анткени мындай да, бул хадис өзү муштахадун фихи болгон маселе дейт. Шариаттын тилинде истилах ушундай термин бар. Бул деген сөз хадис бул иштихад кылынчу маселе. Мындайча айтканда, бир аалымдын назарында сахих деп эсептелген хадис экинчи бир аалымдын назарында даиф болуп кала берет. Ошон үчүн Сахихул Бухари мисалы үчүн Курандан кийинки деңгээлдеги эң бир ишеничтүү китеп болуп эсептелет бизде ахли суннатта. Бирок Сахихул Бухариде жүздөгөн хадистер бар. Биздин Ханафи мазхабынын аалымдары Имам Азам рахматулла алейхи ага амал кылбайт. Анткени Имам Азамдын назарында Имам Бухари сахих деп жыйынтык берген хадистер Имам Азамдын назарында даиф. Ошондуктан анан дагы Имам Азам даража жагынан Имам Бухариден жогору турат. Даража жагынан албетте Имам Бухари жөн гана хадис алымы. Ал султанул мухаддисин, хадис илимдеринин султаны, падышасы. Бирок амалга келгенде биз хадис менен амал кылбайбыз. Биз фикх менен амал кылабыз. Бул ошон үчүн аалымдар айтат да, бул хадис менен фикхти же хадис аалымдары менен фикх аалымдарын аптекадагы дары саткан адам менен баягы назначение жазган врач катары эсептейт. Бул хадис аалымдары булар аптекадагы жөн эле дары саткан адамдар. Сага керектүү дарыны, керектүү хадисти сунуштап берет, болду. Ал сага хадисти эле айтат. Бирок хадисти кайсы дарыны ичиң керек, кайсы дары сага зыяндуу, кайсы дары сага пайдалуу, кайсы дары сенин бир жериңе пайда кылса, бир жериңе зыян болот, анын баарын аныктап тактап берген врач болот да. Бул фикх илими ошонун ордунда турат. Ошондуктан аалымдарыбыз туугандар мазхаб карманайлы, мазхабтан чыкпайды дегенинин маани маңызы ошондо жатат да. Ошондуктан мен жалпы ушундай орозонун ушундай бир берекелүү күндөрүнө жалпы Кыргыз элин, Кыргызстанда мусулмандарды чакырат элем, мазхаб карманууга бекем болойлу. Анткени эмнеге дегенде мазхабты карманып жашоонун өзү нак Куранды, нак сүннөттү карманып жашоо болуп эсептелет. Эгерде кимде ким өзү түшүнгөндөй Куранды карманып жашайм десе, өзү түшүнгөндөй хадисти карманып жашайм дей турган болсо, анда ал адам Куран сүннөттү ээрчибей эле өзүнүн нафсисин ээрчип, өзүнүн нафсисинин айтканын кылып жашаган сыяктуу болуп калат да. Жакшы устаз, анан ушул мынакей биринчи хадис бар, ушул ар бир амал ниетке жараша деп ушуга бир токтолуп берсеңиз. Эми ал ар бир амал ниетке жараша дегенде бул хадисти түшүнүүдө дагы мазхабтар арасында албетте айырмачылыктар бар. Биздин мазхаб боюнча мисалы үчүн баягы аалымдар ошондой деп айтат да, мисалы үчүн ниетке жараша дегенде ошол сообу амалдардын сооптору ниетке жараша дейт да. Анткени кээ бир амалдар бар, биздин мазхабта ниет шарт эмес. Мисалы үчүн даарат алыш үчүн кээ бир амалдар бар, анда ниетсиз ал. Мисалы үчүн орозо тутабыз, ниет кылбасаң орозоң кабыл эмес. Жөн эле ниет кылбай эле ичпей кечке ачка жүрдүң, орозо кабыл эмес. Ниет шарт. Ал эми даарат алып атасың. Дааратта ниет парыз эмес. Биздин мазхабта дааратта ниет кылуу сүннөт. Эгерде кимде ким хадисте айтылгандай, кимде ким баягындай даарат алып атканда ниет кылып алса, анда баягы же болсо бисмиллахын айтса дейт, бисмиллахын айтса, анда бүт денесин жуугандай болот дейт. Эгерде бисмиллахын айтпай эле даарат ала турган болсо, ошол жууган жерлери гана жуулду болуп эсептелет дейт да дааратта. Ошол сыяктуу ниет деле ошондой эле. Мисалы үчүн даарат алдың, ниет кылбай эле жөн эле даарат алдың. Дааратың бар уже, сен намаз окусаң дурус болот. Бирок ниет кылбаганың үчүн дааратыңдын сообу кыска болот да. Ошондуктан жанагы амалдардын бардыгы ниетке жараша дегенде амалдар бөлүнөт. Кээ бир амалдарда мисалы үчүн ниет кылынбайт. Мисалы үчүн чай ичиш үчүн ниет кылбайсың. Мисалы үчүн тамак жеш үчүн ниет кылбайсың. Бирок ниет кылып Алланын ыраазылыгы үчүн деп ошол тамакты ичсең дагы ал ибадатка айланат. Болбосо бул адат. Же жөн эле өзүңчө эс алып отурасың үйдө бала чакам менен. Ошондо жөн эле отурсаң, ниет шарт эмес ага, бала чакам менен отурайын, атайын кел отургула, мен отурдум, мынакей мен ниет кылдым, силер да ниет кылгыла дебейсиң да. Бирок жөн эле бала чакам менен отурайын, ошого бир аз көңүл бөлөйүн, Алланын ыраазылыгы үчүн деп туруп көңүлүңдө ниет кылсаң, ага сооп болот. Ошон үчүн жана хадистин бардык амалдар ниетке жараша деген мааниси амалдардын сообу ниетке жараша дейт. Ошондуктан мисалы үчүн кээ бир амалдар бар, ниеттин түздүгү менен дүнүйө амалдары акырет амалына айланат, соопка айланат. Мисалы үчүн сен соода кылып атасың, соода же бир тиричилик кылып атасың, ал дүнүйө амалы. Бирок ниетиң түз, Алланын ыраазылыгы үчүн үй бүлөмө адалдан тамак таап барайын,
деп жакшы ниетте кылсаң, анда ошол сенин кылып аткан соодаң үчүн намаз окуган сыяктуу эле мисалы ибадат катары эсептелет, сооп берилет. Ал эми кээде ниет бузук болсо ошондой. Мисалы үчүн бир адам намаз окуп атат же орозо кармап атат, бирок ниети бузук. Ниетинде ыхлас жок. Ниетинде эл көрсүн, эл айтсын, тиги коңшуларга уят болбой кой орозо кармайын, же бала чакама уят болбой кой орозо кармайын деп туруп ниети бузук боло турган болчу болсо, анда ал кечке орозо кармайт и жанагынтип рия кылып эл көрсүн кылгандыгы үчүн кайра тетиринче Кудайдын астында күнөөкөр болуп жооп берет, жоопко тартылып калышы мүмкүн. Кылган, туткан орозосу, окуган намазы кабыл болбой калыш ыктымалы бар. Жакшы, анан ошол Ажообуз Сады Нуркожоевич баягы салттуу исламды колдоп атпайбы? Салттуу ислам, ошол анан хадистерге амал кылуу депчи. Ошолдан эмнени түшүнсөк болот устаз? Эми салттуу ислам дегенде эмне? Салттуу ислам дегенде ким кандай түшүнөт ошого жараша да. Мисалы үчүн кээ бирөөлөр азыр салттуу ислам десе, салттуу ислам деген жок, ислам деген бул бирөө эле деген сөздү айтып атат да. А бирок салттуу ислам дегенде биз бир аалымдардын айтканын уктук, чоң аалымдар, алар дүйнөлүк деңгээлдеги, ошол аалымдар ушундай деп чечмелеп атат да, бул салттуу ислам дегенде негизи салттуу ислам араб өлкөлөрүндө же Түркияда же башка бир өлкөлөрдө колдонулбайт. Бул биздин Орто Азия элинде, анын ичинде биздин Кыргызстанда өзгөчө колдонулуп атса керек да. Анан салттуу ислам деген эмнени түшүнөбүз? Салттуу ислам дегенде кылымдардан бери келаткан, тажрыйбадан өткөн, оңду солду бурулбаган, ар кандай жанагындай бир чагымчыл бир жолдорго алданбаган, ар кандай эмоцияга алданбаган, элди согуш кыргынга тартпаган, мындай мээлүүн, ортолукту карманган, дайыма ашынбаган, башка кылбаган, ушундай бир аалымдарды уккан, мазхабтан чыкпаган деген сөз да. Демек, салттуу ислам бул Ханафи мазхабы да. Анткени Ханафи мазхабы бул 100 жыл же 200 жыл мурун эле чыккан мазхаб эмес. Бул деген ошо пайгамбар өткөндөн кийин Имам Азам рахматулла алейхи хижраттын 80-жылы туулган, 150 өлгөн. Ошол 150-жылдан бери азыр 1445-жылда турабыз. 1300 жылдан бери жер бетинде Имам Азам Ханафи мазхабы жашап келатат. Бул практикадан өткөн 1000 жылдан ашык, 1000 жыл ашык практикадан өткөн салттуу ислам да. Ошондуктан салттуу исламды карманайлы деген дин түшүнүктүн мааниси жанагынтип бөйрөктөн шыйрак чыгарып, мынакей Имам Азам деле биз сыяктуу адам экен, хадис турса анан силер Имам Азамдын сөзүн карманасыңар деген бир түшүнүктөгү жүргөн өзүбүздүн эле кыпкыргыз мусулман бир туугандарыбыз бар. Ошолордун түшүнүгү кайсы бир деңгээлде неме экендигин айгинелеп турат да, ката экендигинчи. Анткени эмнеге дегенде Имам Азамдын айтканын кармануу бул нак мазхаб кармануу болот, а мазхаб кармануу бул Куран сүннөт кармануу болуп эсептелет. Анткени жанагындай сүннөттү алууда деле кайсынысы пайдалуу, кайсынысы зыяндуу, кээде ошондой го, кээ бир өсүмдүктөр желет, жесең болот. Бирок бирөөсү ядовитий болот, бирөөсү болсо жей турган болот. А жанагы уусун жеп алсаң, кайра ден соолугуңа зыян келип өлүп калышың мүмкүн. Ошол сыяктуу хадистин дагы, хадистин уусу болбойт, бирок хадистин амал кыла турганы, кылбай турганы. Жада калса Куранда да аяттар бар, насих мансух аяттар бар. Куранда мисалы үчүн аалымдар айтат экенде, лакум динукум валиядин аят. Баарыбыз билебиз Кафирун сүрөсүндө лакум динукум валиядин дегенде силердин диниңер өзүмө, менин өзүңөргө, менин диним өзүмө. Бул аят мансух болгон аят дейт экен да, кээ бир аалымдар айтат экен дагы, бул аятка амал кылынбайт. Эгерде бул аятка амал кыла турган болчу болсок, анда биз эч кимди исламга үндөбөшүбүз керек болот дейт. Даават кылбашыбыз керек болот дейт. Негизинен шариатта даават маселеси бар. Ошол мусулман эместерди исламга чакыруу маселеси бар. Бул аятчы десе, бул аят ошол ислам алсыз болуп турган кезде, пайгамбардын учурунда ошол жанагынтип Меккелик курайыштар, капырлар пайгамбарды өлтүрүүрөргө тартып, ушундай бир кыйнап атканда, силер мага тийишпегиле, мен силерге тийишпейин деген ошондогу өкүм болгон дейт да. Бирок азыр ал Куранда бар, Кафирун сүрөсүндө турат, акыркы аяты. Аны окусаң, ар бир тамгасына сооп берилет. Куранда намаз, Куранда мисалы үчүн жөн эле бир аятты же хадисти окуп койсоң намазың бузулуп калат. Мисалы намаз окуп атып, намазда Курандын ордуна бир хадисти окусаң намазың бузулат. А бирок жанагы аятты окусаң намазың дурус. Курандын аяты ар бир тамгасына сооп аласың. Бирок амал кылынбайт.
Куранда андай мансух болгон ондогон хадистер бар, эме аяттар бар. Ошол сыяктуу хадистерде деле ондогон, жүздөгөн хадистер бар. Ал хадистерге амал кылбайт. Анткени ал хадистин өкүмүн пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү шариятыбызда тыйган. Устаз Алла разы болсун. Ошол баягы бизде 40 хадис деген бар. Ошол 40 хадис эле мындай кимдерге айтылган? Эми 40 хадис дегенде мындай да, 40 хадистер көбүз. 40 хадистер, мисалы үчүн белгилүүсү имам Нававидики бар, жана башкалар бар. Бирок андан башка дагы 40 хадистер бар. Кээ бир илгери биз өзгөчө бизде көп таркалган эски дамлалардан окуп келген эски 40 хадис бар. Ал имам Нававидики эмес, ал башка. Ошондой болуп туруп 40 хадистерди атайын топтоп койгон аалымдар бол. 40 хадистер бирөө эле эмес, бир канча 40 хадис китептер бар. Болгону ар бир аалым келген дагы ошол хадистерден тандап келип туруп эле ошол зарыл, ошол учурундагы мүмкүн мен ойлойм ар бир аалым өзүнүн учурундагы элге зарыл болгон маселелерди тандаган. Азыр мисалы үчүн бизде деги эле дүйнө жүзүндө азыр глобалдык ушундай бир дүйнөлүк бир жашоо болуп атпайбы? Маалымат азыр бу жерден сүйлөсөң ушул эле учурда дүйнөнүн океандын аркы бетинен көрүп турат мисалы. Ушундай заманда азыр биздечи динди карманууда, мазхабты карманып жашоодо бир 10 эле маселе бар. Ошол 10 маселеде элдин түшүнүгү бириксе, анда бөлүнүп жарылуу же болбосо жанагынтип бири-бирин акырайган көзү менен карап, бири-бирин жамандап, бири-бирин эметип, бири-бирин адашты, бири-бирин кабыр болду деген сыяктуу бир туура эмес түшүнүктөр болмок эмес. Азыр аалымдар ошол 10 нерсени 10 эң негизгиси бир 10 эле нерсени 10 маселенин негизинде адамдардын көз карашы оңолсо, дүйнөдө мусулмандардын көз карашы бир пикирде кетмек. Мисалы үчүн мен ойлоп коем да, мына Совет өкмөтүнүн учурунда, Союздун учурунда кайсы доордо, ошол доордо кайсы бир деңгээлде бизде Кыргызстан болобу, Өзбекстан болобу, Тажикстан болобу, бүт ушу Орто Азия өлкөлөрүндө молдолордун баардыгы бир китеп окуган, бир пикирде болгон экен. Тажикстанга барсаң деле ошол китеп, ошол пикирде болгон молдолор. Тажиктердин молдолору деле, казактын молдосу деле ошол, кыргыздыкы деле ошол, өзбектики деле ошол болгон да. Даже түркмөндөрдүкү деле ошол болгон. Тиги Россиядагы татарлардыкы, башкалардыкы деле ошондой болгон да. Неге десе ошол экен, ошол көз караш бир болгондо, анан баягы дүйнө таанымдагы дин боюнча маселеге келгенде эч кандай баягы карама каршылык пайда болбойт экен. Азыр болсо жанагынтип Куранды, хадисти жанагындай эмелерди туура эмес түшүнүп алгандыктын жыйынтыгында келип туруп, эл ар кандай багытта жүрөт. Азыр 10 кишини отургузуп коюп, 10 тең намаз окуйт, 10-унан тең сурасаң, 10 башкача ой жүгүртөт, этегинде 10 бири-бири менен сөгүшүп чыгып кетиши мүмкүн да. Бул деген билинбегени менен биздин кичинекей Кыргызстан үчүн чоң бир, орусча айтканда, катастрофа да. Анткени 10 мусулман отурат, 10 бир мечитте намаз окуп атат, бирок 10 сүйлөсө 10 башка пикирде. Ойлонгондор башка. Ойлон, анткени неге дегенде ошол шариятты үйрөнүп аткан, билим алып аткан багыты башкача болуп калган. Ошон үчүн эгерде биз мазхабка бекем болсок, өзүбүздүн ханафи мазхабыбызга, матуриди акыдабызга бекем болсок, миллиард адам болсо дагы максаты бир болот, ою бир жерден чыгат, алар бир киши болуп чыгат да. Баракелде. Ошондуктан мазхабтын кармануунун зарылдыгы ошондо, ошондуктан хадисти туура түшүнүп кармануунун зарылдыгы ошондо. Ошон үчүн хадис бул жөн гана аптека сымал дейт да. Хадис алымдар булар аптекадагы дары саткан адамдар сымал, аптекада дарынын түрү көп, керектүү да, керексиз да. Бирок фик алымдары, мазхаб алымдар, мазхаб башчылары ошол дарынын кайсынысы сага пайдалуу? Анткени шарият өкүмдөрүнө келгенде ошондой кээ бир өкүмдөр учурга жараша, заманга жараша, элге жараша, кээде ошо климатка жараша да кээ бир шарият өкүмдөрүнүн абалдары өзгөрүшү мүмкүн. Мисалы пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: бизде ата бабабыз айтып келген, күн чыгышты карап дара тушатпа, күн батышты карап дара тушатпа, кыбылага артың салба, аркаң салба деген. Пайгамбарыбыз тетиринче айткан. Пайгамбарыбыз тетиринче хадисте келет. Ошол тиги түштүктү, түндүктү карап дарат сындырбагыла, чыгышты, батышты карап дарат сындыргыла деген. Анткени аякта географиялык абал боюнча Мадинада наоборот чыгышты же болсо батышты карап дарат сындырса туура болот экен да. Кыбылага бетин салбайт же аркасын салбайт экен.
Ошондуктан хадистерди кабыл алууда ошондой бир чоң бир эреже турат. Аны атайын ошон үчүн хадис академиялары бар. Ошон үчүн хадис академия ондогон, 20даган жылдарды сарптап, өмүрлөрүн сарптап ошого мээнет кылат. А биздин мусулмандар болсо 1-2 котормо китепти окуп алып эле өзүбүзчө муфти болуп эле эметип атабыз. Ар бир ишти баягы бизде айтат го, чымчык сойсо да качап сойсун деп. Ошон үчүн мазхаб башчылары, аалымдарды угушубуз керек да. Устаз, Алла разы болсун. Кудай таала мал жаныңызга береке берсин. Эми бул айда өзү бата дуа кабыл болот дейт. Эфир соңуна келип калды. Элибизге, журтуңузга, мусулмандар бата берсеңиз. Амин. Алхамдулилlah, салату вассаламу ала расулилlah. Аллах таалам ошо элибиздин тутуп аткан орозосун кабыл кылсын. Кыяматта ошол тозоктон куткарыла турган, шапаат кыла турган амалдардан кылсын Кудайым. Ошол өзүбүздүн мазхабыбызга, Ханафи мазхабыбызга, Матуриди акыйдабызга бекем болуп, Куран сүннөттүн негизинде жашап өтүүнү Кудай таалам тавфик берсин. Саллаллаху ала хайр халқи Мухаммадин ва ала алихи ва асхаби ажмаин. Алла разы болсун, урматтуу мекендештер, мусулман бир туугандар. Кудай таала ошол туура хадиске баардыгыбызды ошол амал кылууга насип кылсын. Устаз айткандай, Кудай буйрса, ар бир маселени, кандай маселе болбосун, ошол дин жаатындагы кандай маселе болбосун, аалымдар айтса, аалымдардын этегин кармасак, биз эки дүйнөдө бактылуу болобуз. Кийинки эфирден амандашканча, Аллахтын саламы, тынчтыгы, берекеси менен болсун.